Бегимай Жаныбай кызы кесиптештери менен бирге буйртмага келген кийим-кечектерди тигип үлгүрүү үчүн таң аткандан күн батканга чейин тыным албай иштеп келишет. Учурда кышка карата күрмөлөр тигилүүдө. Нарындан алабыз, нарындан атбаштан келет эки жерден. Зарплата болсо 10 күндө бир, зарплата болгон сайын эле акчабыз келет. Кышында февралда баштаганбыз. Ошондон бери бияктан иштеп атабыз. Атбаш районунун Талды суу айылындагы бул чакан цех мындан 9 ай мурун айыл тургуну Жангазы Буланов тарабынан ачылган жумуш орундарын түзүп, киреше табууну көздөгөн иш жолго коюлду. Швейный цехте иштечүбүз, келинчегим экөөбүз тең. Келинчегим тигүүчү болуп иштечү, мен пичинтке тартчумун. Анан айылга келгенге туура келди, бияка айылда киши жок болгондуктан. Бияка келгенде жумуш жок. Анан үйдөн ошо алып тиксекпи деп ойлонуп отуруп эле, анан башында 2 машинка менен баштаганбыз. Азыр болсо 6 бар. Нарындан келген куройлор болсо Дагестанга кетет экен. Бул Атбаштан келген курой болсо Россияга кетет экен. Азыр биякта 6 киши ошо жумуш орду менен камсыз болгон. Ичинен чоңойтуп да машинкаларды алып помещениянын бирткен нар жагын чоңойтсокпу деп атканбыз. Жеке ишкер учурунда Бишкек шаарындагы тигүү цехтеринде эмгектенгендиктен өзү кошо аралашып тикмечилик кылат. Сапатына өзгөчө көңүл бурулгандыктан буйртма бергендер арбын болуп, мындан даярдалган кийим-кечектер Россияга жөнөтүлөт. Буюрса жакшы, жумуш жакшы болуп атат. Айыл жеринде ушул кыз келиндерди ишке чакыруу боюнча жакшы эле болот экен негизи. Ушундайлар көп уюшулса жакшы болот эле. Айлык кирешебиз жакшы эле болуп атат буюрса сонун эле. Бөлөк жумуш жок. Негизи айыл жеринде жумуш жок да, элдин баары ошо шаарга кетип атпай иштейбиз депчи келиндер. Анан айыл жерине ачылса деле жакшы болбоду экен ушундай. 3000ден ашуун калк жашаган Талды суу айылындагы бул чакан цех айылдагы кыз келиндерди жумуш менен камсыз кылуучу жалгыз жай. Элет жериндеги жумушсуздук маселесин жөнгө салууга карата жакынкы учурларда ондогон тигүү машиналары алынып келип, дагы жумуш орундары түзүлүп, кеңейтилмекчи. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми.